негизин ойлонуп келсек, адам баласынын байыркы маданияты ушул эң биринчи аңчылык болгон. Үңкүр доорунан бери адамзаты эң биринчи момундай иттерди колго үйрөтүп, анан алгыр кушту колго үйрөтүп, жаан ойлоп табышып, жан сактоого ушу куралдарды көп миңдеген жылдар бою ушуну колдонушуп, бүгүнкү күнү жан сактоонун куралы эмес, биздин ата бабалардын мурасы болуп калды да. Асманга учса кулаалы деле, жаман сары учса деле, байгөбөк учса деле, айры куйрук учса деле, бүркүт, жоору, ушулардын баары учса деле бүркүт деп коюп, ушундай ушул деңгээлге жетип калды да бүгүнкү күнү. Анан бултар изде келгенде, ошо кыргыз баласы алгыр куштарды баягы бир мурас катары карап, экинчи бир мааниси бул жан сактоого ошолор алгыр куштар менен аны аңчылыкка кенен пайдаланып, аны окуп үйрөнүп, ошолорду колго жакшы үйрөнүп, аларды үйрөтүп, өзүнө турмушуна үйрөтүп, аралаштырып, көчмөн турмушка аралаштырып жүрүп, бул бир үй-бүлөнүн мүчөсүнө чейинки деңгээлге чейин айлантканда. Манас эпосунда да бар, чыканакта эр агыш бүркүт салган, Манас атабыз өзү ак шумкар салган. Мындай кайрылып көрсөк, ошо Манас атабыз дагы ошо алгыр кушту өтө бапестеп баккан экен. Atam 13 yaşımdan tartıp kuş saldırıp göndürgen. Eğitip alçı beni. Atam mürüşker, mergençi bolçu da. Anan al gözüm yakşı göret. Jüri de eğitip alçı. Vay. Bizden ata babamız ilgeriden beri salgandı. Buna Manas atada salgan. Aksum kardı. Uğurlu sebeteyi de salgan, bağrele salgan. Anan ilgerki boluş baylar yüzüne jakşı pürküt, jakşı kuştu baylap koydu da özünce bozultukturup. Anan salsa salıp salmasa işi kılıp yüzde turuş gerek de. Yankı hazır sal bunu, bunu da ölgönge salgılar süylöp, ele aldırıveren emette atmayı. Al, bolboy. Ebi can algandan yaş kan jeyt, cızı et jeyt, anı bilen kar boşat. Anada süylögendi, ala kargadan alat. Karganı göndürüp koysa geldi, zuvulda parı böyle onu. Türkülü üstüne. Кенедей кезиме башталып кызыктым. Биринчи бактан, уядан жагалмайдын балапандарын алып, балапандарын багып, ошондон эле кызыгып кетип, анан Сары Атага келдим, үйрөткүлө ушундай мүнүшкөрлүктү деп. Бүгүнкү күнү ушул алгыр куштар менен алек болгондор Кыргызстанда жалаң жаштар болуп калат. Жаштар ушундай колго алып, ушундай бир биздин ушул улуттук баалуулук деп эсептешип, кызыгуу менен аны спортко, аны аңчылыкка кенен колдонуп атышат. Керек болсо муну бир өзүнчө бир жан сактоонун жолу да кылып, туризмге бир өзүнчө бир кызмат көрсөтүү деңгээлине да жетти да. Atenesi kaçtı atenesi? Муундан муунга жүрүп отуруп,
кыргыз баласы мондай тайган деген ушундай тоолуу шартта калыптанган тайгандын түрүн багышкан. Булар ушу кыргыз тайганы деп эсептелинет. Баягы кескин континенталдуу климатта жашагандыктан көлчөсүн топоз сымал болуп, жүндүү болуп, ушундай бир иттин тукуму калыптанганда көчмөн кыргыздарда. Тайганды көпчүлүк учурда кыргыздар биз тарыхка карасак кийик иштетип, кийик каматып, ушул кийик атканга чоң жардам берген, кородогу малды сактаган. Бизде Кыргызстанга 2013-жылы белгилүү америкалык миллиардер киши Уоррен Баффеттин баласы менен таанышып, анан ушу кыргыз тайгандарына дагы кызыгып кеткен. Анан ушул 2013-жылы жаңы күчүк болчу бул тайганга ошол Ховард Баффет Танту деп ат коюп кеткен. Танту эмне деп сурасак, Тантуну айткан, бул ушундай бир эр жүрөк индейс болгон убагында ушу эл жерин коргогон индейс болгон дейт. Анан бул бир тууганы болот бул тайган. Муну Деван деп койду. Деван деген тайган, бул Деван ургачы, бул ушу Тантунун бир тууганы. Анан Деванды эмнеге Деван деп койсак, Ховард Баффеттин өмүрлүк жары Деван экен, ошонун атынан коюлган да. Бул эми биз тайганды бакканда дагы баягы асыл тукум жылкыны сүрүштүргөндөй эле бул ошол бунун алгырлыгын, жүрөктүүлүгүн жана анга чыккан кандай бир артыкчылыктарын белгилеп алып туруп ошону тукум улантабыз да.